Салам достор, биз азыр сканер кылганда кантип сканер кылабыз, ошону көрөлү. Азыр мынага түшүнүктүүрөөк болуш үчүн темасын алмаштырып алалы. Так, сканер кылганда анча-мынча мен катталуучуларымдан суроо келет. Сканерди кантип кылабыз деп. Сканер кылганда установочный дискинен установка болгондо анча-мынча компьютерга командасын нюто терип алгандыктан, баягы немелерин нюто жазып алгандыктан, командаларын нюторак терип алгандыктан сканердин немеси, драйвери же болбосо сканердин ярлыктары чыкпай калат. Сканер кыла турган ярлыктарчы. Ошого мен сиздерге азыр интернеттен кайсыл программа аркылуу кантип скачать этип алабыз, кандай кылып сканерлесек болот көрсөтүп берейин. Бизде Fine Reader деген программа бар. Аны көпчүлүк информатиктер, көпчүлүк компьютерди жакшы өздөштүргөн мугалимдер билет. Fine Reader деген орусча деле жазсак болот. Fine Reader десек өзү немеде подсказкаларды берет. Fine Reader на русском языке дейт. Так, бул мындай кызыл көздүн сүрөтү бар программа. Муну ошого кирип туруп скачать. Fine Reader для Windows 10, 7, 8, XP болот деген сөз. Скачать эделеми. Fine Reader кетти. Fine Reader кетти, бул ушинтип скачать этилет. Мен сиздерге азыр баягы немени скачать этилгенден кийинкисин установка кылабыз. Установка кылгандан кийин мына жерде азыр мында болуп калды да. Азыр мыналардан мына жерде карап көрөбүз. Бул жерде ярлык жок болгон болсо проводникке киребиз дагы. S дискте установка кылганда S дискинде болот дагы көбүнчө program files MB Fine Reader. Мына жерде ошол көздү табыш керек. Кызыл. Мынаны Fine Reader дейт. Ушуну ачабыз. Если установка болгондо, мына немеден эле чыгат. Немеден эле пусктан же болбосо немеге эле туруп калат. Бизде көп колдонгондуктан азыр рабочий столдо дагы пустта дагы удалить этип салышкан окшойт. Бул жерде жок. Баягы компьютерде мен башка компьютерден көрсөттүм. Мен азыр принтери бар компьютерде. Fine Reader'de ачканда эле задачи дейт. Задача мына жерде сканировать в Microsoft Word, сканировать PDF изображения в Microsoft Word, сканировать и сохранить изображение в PDF файл, возможно, поиска в Microsoft Word. Каалагандай немеге сканировать этип алсак болот аны. Мисалы, биз үйрөнүп калган изображенияга сканировать этели. Ай. Так. Антип чыгат. Дагы биз кайсыны неме алабыз? Мисалы биз нал бетин малашыштыр уюмунун колдонмосунун нал бетин изображение болсок, сканировать болсок, üzerinde bastığı
сканировать ете беребиз. Анан мынал жерде сканировать еттик. Сканировать еткенден кийин болду. Буну жаап коебуз дагы. Сканировать изображение. Сканировать и сохранить изображение. Так. Сразу эле сактайсыңбы деп чыгып турат биздин бул жерде бизге. JPEG цветной дейбиз дагы. Кайсыл жерге, мисалы, сүрөт деген жерге сохранить этели. Файлдын атын 111 коюп коелу дагы, мисалы. Сохранить этели. Бизде азыр черный болуп түшкөн атат. Изображение içine, сүрөт içine, нал 111 болуп түшкөн неме. Ал бизде асылган болчу. Эми башкадан ачалы дагы ушуну. Дагы бир сканировать этели. Мынал жерге серый дейт. Бул жерге биз цветной деп койсок, цветной. İştey берет. Мына жака азыр сканировать болуш керек. Өчүрөбүз. Болду, сканировать этилди бизде. Сканирование и сохранение болот азыр. Мына. Так. Сохранить. Жолосо файлга келип туруп сохранить как. Сохранить изображенияны тандап койгон болсок, антип бизде 414 лайлы JPEG кылып сактап берет. Biz ошол жерге кирген болсок, 414. Мына бир бөлүп, мына экинчи бет. Ортосуна бөлүп, экиге бөлүп сохранить этип алдык. Коңгул болгонуңуздар үчүн рахмат. Мына ушинтип сканирование кылсак болот.